Кийинки бөлүм окуяны кантип тартуу керек. Сиз оператор катары эмнени тартаарыңызды жана көрүүчүгө эмнени тартуулагыңыз келгенин так билишиңиз зарыл. Окуя бул азыркы учурда болуп жаткан нерсе. Митинг, шоу, концерт сыяктуу кандайдыр бир иш-чарага келгенде сиз башкы каарманды жана видеоңуз акцент жасай турчу окуяны тандап алышыңыз зарыл. Эмнеге көңүл бурарыңызды аныктап алган соң, анын айланасында эмне болуп жатканын тууралуу баяндап бересиз. Алгач окуянын масштабын көрсөтүү маанилүү. Мисалы, иш-чарага келген адамдардын санын көрсөтсөңүз болот. Анан катышуучулардын эмоциясын тартып алуу керек. Адатта мындай иш-чараларда адамдар эмоцияларын билдиришет. А сиз болсо аны видеого тартып алышыңыз керек. Окуяны видеого тартып жатканда эң маанилүү нерсе анын убакыт аралыгы. Жалпак тил менен айтканда, окуя бир жерден экинчи жерге акырын өткүдөй болушу абзел. Болуп жаткан окуянын ирээттүүлүгүн сактап калуу зарыл. Ошондо сиз баарын тарта аласыз. Иш-чара кандай башталып, кайсыл жерде жогорку чекке жетип, кандай жыйынтыкталды. Кийинки бөлүм интервьюну кантип тартыш керек. Сиз тартып жаткан адамдын арткы фону кызыктуу болуш керек. Ошондо видеоңуз көрүүчү үчүн алда канча кызыктуураак болот. Анткени анда окуянын түшүндүрмөсү айтылып, аны менен кошо каармандын окуясы эмнеге байланыштуу экенин көрсөтүлөт. Мисалы, тазалыкта иштеген кызматкердин интервьюсун тартып жатасыңар дейли. Эгер биз аны таштанды чыгарып жаткан башка тазалыкчылардын фонуна тургузуп формачан кылып тартсак, анда көрүүчү видео эмне жөнүндө экенин өзү эле түшүнөт. Видеодо ушул сыяктуу каарман менен фондун байланышуулары болсо, бул жакшы интервьюнун мыкты мисалы болуп бере алат. Эң жөнөкөй эреже: интервьюну дубал, тосмо жана башка тегиз объектилердин фонунда тартпагыңыз. Андай фон менен сиз видеоңузга болгон кызыгууну түшүрүп саласыз. Видеодо арткы пландагы нерселер эстетикалык жактан жакшы көрүнүшү үчүн аларды жылдырып же бири-бири менен орун алмаштырып көрүңүз. Жарык булактары анын ичинде терезеден чыккан жарык дагы фондун мүнөзүн өзгөртөт. Күн жылган сайын фон дагы ар кандай болуп өзгөрүп турарын эстен чыгарбаңыз. Бир эрежеге токтойлу. Каармандын артындагы нерселердин ыңгайсыз жайгашып калуусунан сак болуңуз. Үйдөгү гүл маек берип жаткан адамдын төбөсүнөн өсүп чыккандай көрүнүп калса, интервью бузулуп калат. Аны менен бирге фон көрүүчүнүн көңүлүн сүйлөп жаткан адамдан алаксытпагыдай болушу кажет. Эгер тегерек четте бош орун көп болсо, анда каарманды фондон алысыраак тургузуп тартса болот. Ошондо сиз тарткан кадр терең жана кооз чыгат. Интервьюдагы кадрлоо. Интервью берип жаткан адам кадрда жакшы жайгашканын текшериңиз. Мисалы, эгер каарман кадрдын сол тарабында болсо, ал оң жакта караганы оң. Бирок аябай узакта эмес. Адамдын көз карашына жараша көрүүчү өзүн маектин катышуучусу катары эсептейт. Эгер ал оң же сол тараптагы алыс жакты карап жатса, анда көрүүчүгө ал кайсы жерди карап жатканы кызык болот. Интервью берип жаткан адам кадрдын борборунда эмес, бир аз оңго же солго жылганы жакшы.